Бул жер Араван районунун борбордук бөлүгү. Ал эми менин артымда турган райондун негизги маданият үйү. Мына маданият үйүнөн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дээрлик мына 10 метр алдында эле имаратты тосуп калган жаңы бир курулуш түшкөн. Бул курулуш мыйзамсыз салынганы боюнча райондук прокуратурага жакында эле арыз түшкөн. Ал эми Араван райондук прокуратурасы ушу маданият үйүнүн тегерегиндеги бир канча имараттын мыйзамдуулугун текшерип жаткандыгын, учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Маданият үйүнүн алдын тосуп салынган бул имарат боюнча Араван районунун прокуратурасына 2022 жылдын апрель айында арыз түшкөн. Анда маданият үйүнүн жетекчиси аларга тиешелүү жер мыйзамсыз менчиктештирилгенин жазган. Турак жайлар жана биз сөз кылган имарат боюнча 2 арыз берилген. Араван районунун акиминин айтымында жаңы имарат түшкөн жер 2004 жылы райондук соттун чечими менен Рустам Кадыров аттуу жаранга менчикке берилген. Колдон колго өтүп отуруп, азыр 4-чү ээси курулуш курган. Учурда териштирүү болуп жаткандыктан райондук бийлик анын чечимин күтүп жатат. Мындан сырткары Араванда 214 мыйзамсыз курулуш аныкталганын билдирди. Араван районунун борборунда маданият үйүн тосуп имарат салган жеке ишкер ким экенин бир да мекеме ачыктаган жок. Мисалы, архитектура Абдуллаева аттуу жаран келип жүргөнүн, бирок документ боюнча башка жаранга карашы мүмкүн десе, мамлекеттик каттуу кызматы да ачыктабай, кат жүзүндө кайрылууну сурады. Аким дагы ал жаранды тааныбай турганын айтууда. Эгер жеке ишкер ушул маселе боюнча пикирин билдирем десе, биздин телеканал микрофон сунууга даяр.